Классикалык маданият унутулуп, модерн же авангарддык маданият алдыга озгондо эл алдында жылаңач бийлеген кыздар пайда болот деп айтып коюшат экен. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу композитор, коомдук жана мамлекеттик ишмер, Кыргыз Республикасынын Улуттук консерваториясынын ректору Муратбек Бегалиев мырза болмокчу. Саламатсызбы? Саламатчылык. Муратбек мырза, жана мен сөзүмдүн башында айткан ойго кандай карайсыз? Классикалык маданият унутулуп, модерн же болбосо эксперименталдык, авангарддык маданият алдыга өткөндө эл алдында бийлеген жылаңач кыздар пайда болот деген. Сурооң аябай бир жагынан кызыктуу, бир жагынан ойлондура турган суроо экен. Баягы кыргызда сөз бар эмеспи? Жерден жек чыкты, эки кулагы тик чыкты болуп, жакында эле жана Фейсбукта дагы бир группа кыздар пайда болгон экен. Албарсты басты, анан эмне деген. Албарсты мени басты, мен албарстыны бастым дегенде. Мына бул мындай экен да көрсөчү. Контроль жок болсо бардыгы тең. Башчысы, бакшы болсо жигити жинди болот. Башчысы жакшы болсо, дирижеру жакшы болсо, баары жакшы болот дейт. Мынакей мен айтар элем да, баягы убакыттын нугу менен бекен. Мынакей бир топ окуялар болуп атат. Азыр убакыт такыр башкача. Баягы мурдагы эбегейсиз чоң мамлекет СССРдин учурунда министрликтин алдында болсун, же болбосо тиги партия Ак үйдө өзүнчө бир чоң контролдор болчу да. Баягы турмуштун башка нугунда эмес, ал эми музыкада анча-мынча ошондой контроль болмоюн, профессионалдар карап турмайын болбойт экен да. Азыр андай контроль жок. Мисалы, радио, телевиденияга өтүп аткан музыкаларды азыр бир кичинекей комиссия карайт. Баягы көз кысты болуп акырын өтүп кеткендер да болот. Кээ бири жазбай да калды. Өз учурунда жакшы акча төлөнүп, төлөнүп, баягы композиторлар, обончулар болсун, баары тең аракет кылып бирденге жазышчы да. Азыр болсо же аябай чоң чыгарманы эмгектенип 1 жыл болобу, 5 жыл болобу жазсам, анан ага же айлык акы албасам, же төлөнбөсө, мен эмнеге жасам дегендер да чыкты да. Чын-чынына келгенде ошондой эле болуп атпайбы? Эгерде өзү эмгектенген аябай чоң симфонияны жазса, же болбосо бир концерт фортепиано үчүн болобу, башка аспап үчүн жазган чоң чыгармасына чоң эмгек кетирип жазса, анын акысын албай калып атат. Анан мен эмнеге жасам дейт экен дагы, андан көрө жеңил желпи убакыттын заманбап нугу менен деп эле ушу кайсы жанр алдыга кетсе, мына ошону бөпөлөп аркасынан ээрчигендер көп болуп атпайбы? Ал эми ошолорго биз жол берип аракет кылып атабыз. Айланайын, силер эгер эстрада жагында кетсеңер, эстрада жагына туура багыт алышыңар керек. Үнүң болсун, турган турпатың, баскан изиң бардыгы тең эстрадага ылайык болсун. Жок андай эмеспи? Анда же чыкпай эле кой телевизорго, же ырдабай эле кой, бийлебей эле кой. Анан азыр бир кызык нерсе пайда болду да, бир эки клип жасай коюп, бир клип жасай коюп, үнү мындай, кыпкы мындай үнү болсо, ошону аппарат деген азыр күчтүү түздөп, тууралап туруп эле аранжировканы бөлөк бирөөлөрдөн кытып ала коюп, же болбосо окшоштуруп, эми азыр темп, ритм эле болуп калбадыбы? Мына ошо ритмге сала коюп эле бир болбогон ырларды да жазып атышат. Азыр мына ошого контроль жок болуп атпайбы? Бизде мисалы композиторлар союзу деген болгон илгеричи, ар бирин карап турган. Азыр эми композитор союзу баягы аты бар, заты жок болуп, кызык болуп атпайбы? Мына биз ассоциация ачтык, азыр жаштарды тарбиялай баштадык,
туура нук берип аракет кылып атабыз. Ал эми композиторлор союзу менен бирдикте бир чогуу иштеп, ошондой контроль көзөмөл жасап, музыкаларды тууралап кабыл алып, тескери кетип бараткандарды жанагындай өзүң айтып аткан кыздар болобу, бейбаш балдар болобу, ошолорду туура нукка сала турган мына профессионалдар болушубуз керек. Ал үчүн чоң туура идеология болуш керек экен. Ал үчүн министрлик да иштеши керек. Албетте анан өкмөтүбүз жогору жактан дагы бир жакшы көзөмөл кылып ушуларга туура багыт берсе, биз бардыгын түздөйт элек. Азыр бул кызык болду. Каалаганын жасайт да. Демократияга жагынып, жамынып алышып, анан калп эле утрировать этип, мындайча айтканда, биз демократпыз да деп, мына карагылачы, бул жалаң эле музыкада эмес. Мынакей динде деле ошондой болуп атпайбы? Мен кече жанагы эмени көрүп, Facebook'тан молдолор урушун көрдүм. Өзүң айткандай жанагындай музыкада жанагынтып атса, молдолор урушту дегенди биринчи көрүшүм. Кадимкидей төбөлөшүп эле бири-бирин кубалап жүрөт. Мына ушундайлар болбосо дейм да. Мына ушулардын баары тең бир чоң идеологияга келип такалат экен. Мен сиз азыр абдан жакшы сөздү айттыңыз. Мен ушундай эле күтүп аткам, себеби сиз чыгармачыл адам катары, чыгармачыл адамдан тышкары катары да, композитор катары да сиз коомдук жана мамлекеттик ишмер катары өлкөдөгү, анын ичинде коомдун ичинде болуп аткан бир жагдайларга жөн карабайсыз да. Ар бир терс көрүнүштөргө, жакшы көрүнүштөргө өзүңүздүн жүрөгүңүз аркылуу өткөзүп, бир ой толгоолоруңуз болуш керек деген максат менен ушул сөздү баштагам. Анан мен билгенден 2004-2005 жылдары сиз ошол биздин өкмөттүн алдындагы маданияттуу өнүктүрүү комиссиясынын, мамлекеттик комиссиянын төрагасы болуп тургансыз. 3-чү степендеги мамлекеттик кеңешчи деген да бир немеңиз болуш керек. Чин, мамлекеттик чин. Бул эми бул жөн жерден эмес да, себеби сиз кыргыз классикалык маданиятынын, ошонун ичинде жанагы классикалык музыканын алдындагы ошону таркатуучулардын лидери катары билебиз. Ошол эле сиз жетектеп турган консерваториядан бүткөн профессионалдык музыканын адистери бүгүнкү күндө жер жүзүндө десек, менимче жаңылбайм да, дүйнө жүзүнүн бардык шаарларында өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтүп, кыргыз жүзүн таанытып жүрүшөт. Ошол убакта биз эмне үчүн өзүбүздө алакандай болгон кыргыз элинде биз ушул нукура мурастарга, биздин жанагы сиз айтып аткан Советтер Союзунан калган абдан чоң өзүбүздүн каныбызда жаткан, тарыхыбызда жаткан жана тарыхый баалуулуктарыбызга, улуттук баалуулуктарыбызга таянган классикалык маданиятты тарката албай атабыз. Мунун себеби эмнеде болуп атат? Бул аябай жүйөлүү темада, аябай чоң кызыктуу да тема. Бүткүл дүйнө боюнча караганда бул адамзаттын өсүшү бир чоң өзүнчө бир алкак бар да, аябай чоң. Мисалы, жер шарын карап көрсөк, бир жакта джаз катуу өнүккөн, экинчи жакта вокал, мисалы Италия мамлекети, Америка жакта джаз, Европа жакта классика. Мына ушу сыяктуу. Ал эми элдик музыка эч качан өлбөйт. Ал илгертен бери келаткан бул түбөлүктүү нерсе да. Мына ушул мурастарды, ушу фольклорду сактап калуу боюнча азыр өзүңөргө белгилүү, мен өзүм саясатка көбүнчө кийлигишпейм. Өзүм саясатчы да эмесмин. Болсок болуп эле кетмекпиз, бирок биз колубузда ручка бар, композиторлук, чыгармачылык менен жүргөндөн кийин саясатка кийлигишип эмне. Бирокчу жазган чыгармаң баары бир
ошол элдин таламын талашат, ошол элдин көрөңгүсүн көбөйтөт дегендей. Ошон үчүн баары бир эле саясат экен да, мунун баары чыгармачылыкта. Эми айтайын дегеним, убакыт өзүнчө учкан куш дейт. Карап көрсөк, бир 2-3 кылым мурун аябай классика катуу өнүгүп, жаңыдан жаралып, бүткүл адамзатын, мындайча айтканда, адамзаттын боюна сиңип кеткен ушундай бир чоң духовный байлык, жан дүйнө байлык эле да. Мына ошол жан дүйнө бүгүнкү күндө бул түбөлүктүү болуп адамдардын боюна сиңген. Бирок ошондон жанагы өзүң баштаган жанагы бейбаштар чыгара койгон жаңыча бир стилдер чыга калып атат. Анын дагы өзүнүн эталондору бар. Анын дагы укмуштуудай сонун көрсөтмөлөрү, анын да бир сонун мындайча айтканда маңызы бар да. Мына классика бул түбөлүктүү деп атпаймынбы? Ар бир элде классика илгертен бери, жанагы эле биз айтып аткан фольклор бул чоң классика. Мына ошол нуктан баштап, кийин Кыргызда бир жакшы айтылчу эле, мен бала кезде комуздан симфониялык оркестрга чейин деп туруп тема коюп туруп, чоң Известия газетасы, Правда газеталары, же болбосо Кыргызстан, Советтик Кыргызстан газеталардан окучу элек да, сонун статьялар чыкчу. Элди маданиятка, классикага үндөгөн бир сонун статьялар чыкчу эле. Азыркы кезде ал тургай бу журналистикада деле укмуштай сонун сөздөр менен жазылган нерселердин баары кичине арылап, эң жөнөкөй, примитивдүү бир сөздөр менен кээде түшүндүрүп, ушинтип ийип атпайбы. Көрсө, бул заманбап. Жана компьютер, интернет бардыгы тең өстү, өнүктү. Анан жана китепти көп окубай жаштар мисалы. Бир нерсени сурасаң, ай, баланчага баланчаны кошсоң канча болот экен, андан түкүнчөгө көбөйтсөң, ал эмне болот экен десе, шак эле колунан телефонду алат дагы, балдар ошону баскылап жатып калат. Аны баягы аппарат менен көнүп калышканда, баягы өзүнүн башы менен математиканы өзүнүн каалоосу менен эметпей эле, окубай эле. Ошол интернетке, компьютерге ишенип калышканда, ошон үчүн музыкада деле карасаңар, кечээки симфониялык оркестрге отуруп алып туруп ручка менен жазып жүрсөк, бүгүнкү күнү жаңы программалар пайда болду. Бир чети бул бизди жеңилдетти, жакшы алдыга умтултту, баягы укпай аткан көп аспаптарды бир эле учурда уга аласың. Аны болсо оркестрди чогултуп аны ойномойн укпайт болчусуң да. Мына ушундай өсүш дагы болду, анын жакшы жактары да бар, жаман жактары да тийип атат кээде. Ошон үчүн могу өзгөчө тарбия керек экен да. Тарбия, жаштарды көбүрөөк тарбиялап, анан мугалимдерге көп көңүл бурбасак болбой калды. Азыр күндүз дагы фонарик менен издеп жакшы мугалим таппай калдык. Бардыгы тең, мисалы, музыкада өзгөчө. Тиги четтен келген еврей калкынан, немис калкынан, орус калкынан бир топтор иштечү эле бизде. Ошонун көбү кетип калган, кыйындары. Бирок ошонун эң фанаттары, Кыргызстанды жакшы көргөн, тоону жакшы көргөн, сонун мугалимдер калган бизде. Азыр ошонун уюткусу менен биз мына консерваториябыз азыр бүгүнкү күнү бүткүл дүйнө боюнча мына Кытайга барып келдик. Эң алдыңкы консерваториялардын бири болуп калдык. Кыргыз консерваториясы. Кыргыз консерваториясы, Кыргыз улуттук консерваториясы деп мына Кытайда ушу 3-чү кылып айтышты. Бүткүл дүйнө боюнча чоң бизде чогулуш болду. Ректорлордун бүткүл дүйнөлүк мындайча айтканда чогулушу болду. Конгресс сыяктуу. Конгресс. Бул форумда ага болсо академиктер да келди, профессорлор да келди, укмуштуудай музыканттар келди. Биздин Кыргыздын мына устат шакирттен балдар барып Кыргыздын комузун, чопочоор, чогойно,
Оос комуз, жыгач оос комуз демек биздин баякы илгерки аспаптарыбызды бүткүл дүйнөгө көрсөтүп ош жерде эң бир жакшы окуя болду. Мына ош жерде айтылды далай жакшы нерселер. Кантип биз бүткүл дүйнөлүк адамзатынын кебин кылып атабыз да, биз жалаң эле өзүбүздүкүн эмес. Жан дүйнөнү кантип жайылтабыз дагы. Бийиктентебиз, байытабыз. Бүткүл дүйнөлүк жан дүйнөң жакшы болсо эл менен эл алака түзөт экен, байланыш болот экен, бири-бири менен ушунчалык жакшы достукта турса, тынчтык болуп турса, жанагынтип согушчандар согуш ачпай, жакшы болуп турса эле музыка чыгып турат да асманда. Анан кийин жанагыдай чоң сөздөр болду. Мугалимдерге көбүрөөк көңүл бурулса, өзгөчө профессионалдарга деп. Азыр карасак, телевидениеде журналисттердин баары эле, мына силердин коллегалар кээде, продюсер болуп алып эле, биз окутуп атабыз. Мен кааласам бул баланы концертке чыгарам, жылдыз кылам. Кааласам жылдыз болбой каласың, анткени сен мени укпай атасың деген ушундай дагы болобу. Менеджер бул абдан жакшы, продюсер дегендер. Бирокчу ал баягы сырткы жагынан эле жардам бериш керек, ал эми музыкага кийлигишпеш керек. Ал болсо ошол музыкага кийлигишип, бир-эки акчасына клип тарттырып туруп эле анан звезда дейт, анысы жылдыз лампочка болуп барып эле аны өчүп калып атпайбы. Туура. Көп болсо 5 жыл жанат. Туура. Баягы энергиясы бар да. Андан кийин эле окуй бир аз байлык жыйнап алдым, бутума туруп алдым, эми мага керек эмне элдин алдына чыгып ырдап эмне кылам, андан көрөк бизнеске кирейин дегендер да бар. Мына ушунун баарын көрүп, биз туура жолго кое турган анык мугалимдерди тарбиялашыбыз керек. Жанагы чоң форумда Кытайда ушундай сөз болду. Мугалимдерге басым жасайлык, анткени мугалимдер, фанаттар барып туруп айыл жергесинен илгери мына мени дагы ошентип жетелеп келишкен мугалимдер. Жанагы бизде Тургуналиев байкени билесиңер. Ал политик дагы болуп жүрөт. Азыр Кыргыздын бир белдүү аксакалдарынын бири саясатта. Ошол киши өз учурунда музыкант болгон экен. Өз учурунда ушу музыка жаатынан Тургуналиев жөнүндө. Анан ал киши биринчи болуп бизди айылдан тандап келишкенде, ушул Абдыраев мектебине келип киргенде биринчи жолу көрдүм. Жап-жаш жигит экен, 28 жаштагы. Эми байкасам, аябай баягы партиянын тарбиясын алган строгий, аябай кыйын жигит экен. Ошол байкебизге келип мен окууга келдим эле десем күлөт. Айланайым, мен кичинекей 1-класска балдар жетелеп келген экен, агасы экен деп атпаймынбы? А сен болсоң чоңоюп калган 8-класска да бала келеби бул мектеп-интернатка? Анда ырдап көрчү деди, ырдап бердик. Мындайча айтканда болгон талантыбызды салып, мисалы Күрөңкеевке бара турган болсок, аякта же эч кимди тааныбайт экенбиз. Ошол мектептин кулактандыруусун алып келгенбиз. Мынакей ошол киши ар ойлоп, бер ойлоп, бир топ бушайман болуп атып, анан атаң көр ушу жакшы таланттуу балдар экен ушу экөө. Ушул экөөнү алалы деп Жылдызбек деген досум экөөбүздү ушу киши кабыл алган. Азыр көргөн сайын айтам, байке, сиз политикада жүргөнүңүз менен, саясатта жүргөнүңүз менен, сиз жан дүйнөнүн жарчысысыз. Сиз ушу бизди музыкага алып келдиңиз эле десек каткырып күлүп калат. Эгерде мен болбосом башкалар деле алмакта силерди деп. Биз ошо ыраазы болуп жүрөбүз. Демек, мына ошол учурдагы саясат ушундай болчу. Айылдарга барып кадимкидей тандап келчү. Жанагы мен айтып аткан жакшы педагогторго көңүл бурулса, айлыгы көбөйсө, ошолорго көңүл бурулуп бир социалдык жактан жардам болуп, бир кичине түрткү болсо, анан баягы фанаттар көп болот да. Алар чогулуп туруп барып Баткенге чейин барат, Ноокатка барат,
таласка барат, көлгө барат, чүйгө, нарынга, бардык жерге барып туруп таланттарды тандап, чекеге чертип туруп тандап алып келип туруп анан мектептерге кийирсе, андан өйдө эле отуруп мынакей консерваторияны бүтсө, анан жанагы мына эртең боло турган концерт Жеңиш Усманов деген балабызды ошондой эле жөн эле айылдан келген бала болчу. Жөн эле келип бизге баягы өзүнүн талантын көрүп атканда тандап атканыбызды айттык элек. Ушу болду болбоду опера жагына эле кое береличи бу баланы десек, көбү айтты эстрада жагына деле болот. Эстрада анткени эстраданын мугалимдери айтты. А биз айттык жок, бул опера жагындагы жанрга жакын экен, үнү көмөкөйүнөн чыгып атат, тиги жаратылыштан өзү Кудай ошондой үн берген экен. Ушу баланы опера жагына кое берели деп. Кээ бир мугалимдер айтты эле, бул баланыкы орточо эле үн экен, эми муну кантип өстүрөбүз, муну кандай кылабыз деп. Ал эми кыйын мугалимдер ошондо эле айткан, жок, бул баланыкы кадимки операнын тенор үнү болот экен деп, мынакей бүгүнкү күнү бүткүл дүйнө чакырып, азыр бир эмес 4 театрда иштейт экен. Италия болгондо дагы вокалдын чордону ушундай үлкөн борбордо, классикалык музыканын борборунда өзүнүн эмгегин жасап атат. Мына ал жерде жөн эле өзүн эле мактап, өзүн эле сүйрөбөйт да. Кыргыздын ырларын ырдайт, кыргыздын операларынан үзүндүлөрдү ырдайт, бүткүл дүйнөгө таратат дегендей. Мына бүрсүгүнү биздин филармонияда аябай чоң концерт, аны биз дүйнөлүк концерт деп атадык. Бул жерде жөнөкөй мисалы өзүбүздүн бир жердегилер ырдаса, атын гана жасабыз, ал эми дүйнөлүк деген бул Паваротти, великий улуу Павароттинин сыйлыгын алыш бул жөнөкөй эмес. Мына биздин бала бүгүн сыймыктанып атабыз баарыбыз. Бүгүн Кудай буйрса концертин берген турат. Лучано Паваротинин элесине арналган деген сыяктуу, ошонун урматына арналган концерт дегенде. Биз жанагы дүйнөлүк классикалык маданияттан кичине болсо да үзүлүп калбай, бир аз болсо да тамырыбыз ошол жакта жатканы, ошондон биз жанагы энергия алып турганыбыз бул жакшы нерсе да. Бирок сиздин могул жасап аткан кесип беттеринен, ошол эле интернет булактарынан, телевизорлордон да көп мен окуйм. Улуттук консерваториянын анан жеке өзүңүздүн тажрыйбаңызга таянып, себеби сиз ошол өзүңүз айтып аткан биздин абдан бир алыскы айылдар, Соңкөл жергесинде чоңоюп, Абдыраевке келип окуп биринчи кадамыңыз. Андан кийин Бешеналиев атындагы искусство институту, андан кийин Москвадагы Чайковский атындагы консерватория, андан кийин Кöln жана Париждеги стажировкаларыңыз. Бул ошол сиздин аспирантураңыз. Бул ошол сиздин өзүңүздүн ол эстетикалык табитиңизди, чыгармачыл адам катары жан дүйнөңүздү улуу жанагы адамзаттын топтогон классикалык мурастарына сугарып алып, анан ошол жеке мүмкүнчүлүктөрүңүзгө, өзүңүздүн авторитетиңизге деп коебузбу, таянып туруп, бир убакта мен уккам, бул абдан чоң талкууда болгон, бирок ошого карабай 93-жылы Кыргыз консерваториясын ачып, азыр мен айтып атасыз, мына өзүңүз айттыңыз, дүйнөлүк деңгээлде 3-орунда ат аталып атканы бул абдан чоң сыймык. Бирок бир жакшы нерсе бар да, сиз аны жакшы билесиз. Биз кандай өңүттө болбойлук, жанагы Владимир Ильич Лениндин бир айткан жакшы сөзү бар. Коомдо жашап туруп, коомдон сырт жүрө албайсың, жашай албайсың деген. Анан эгерде мамлекеттик түзүлүштү, коомду, мамлекеттик структураны эгерде маданият тилине которо турган болсок, ошол сиз айтып аткан симфониялык оркестр же болбосо оркестрде дирижеру туура багыт көрсөтсө, музыканттар ар бири өзүнүн позициясында өзүнүн нотасын туура алып, колундагы инструменти менен туура үн чыгарып турат. А угуп аткан адамга бул жалпы картинаны түзүп, бир эргүү энергия берип турат да.
Биздин мамлекеттик түзүлүшүбүз Чаң Будуң ойногон музыканы элестетип турат да. Мен Бирок саясаттан канчалык акырындап алыстагансың. алыстайын мындай сөздү баштаба десем эле сен ошо жакты көздөй буруп атасың. Бул мындай да. Мына оркестр жөнүндө жакшы айттың да өзүң. Биздин Кыргызстанда болгону учурунда бир эле оркестр бар эле. Асанкан Жумахматович ушу тиги 60 жылдардын аяк жагында 70 жылдардын башында ушу түптөп кетти эле. Ошол оркестр кийин канчалаган музыканттар иштебеди ал жерде. Тиги Америкада жүрөт Эфа деген мисалы, ошондой бир улуу адамдар келип туруп ушул оркестр менен ойногон. Ошол эле Ростропович дагы келип, же болбосо Камитас атындагы квартет дагы келип ушул оркестр менен чогуу ойноп дегендей сонун убакыттар өткөн. Оркестрге жакшы музыканы алып келип, анан жакшы музыканттар болсо, албетте оркестр эң сонун болот. Анан арасында чарлар болуп кетсе, анда халтуршиктерди чакырып, мисалы кларнетте же болбосо флейтада бир ойной албаган, гаммадан башка эчтекени билбеген бирөө келип туруп ойносо, албетте чоң симфония бузулат, музыка кулакка жаман угулат. Баягы сонун жасылган классика, ошол эле Моцарт же болбосо Чайковский, Бетховендердин музыкалары акырындап тескерирээк угулуп калат. Оркестрдин начарлыгы ошондон эле билинет. Бирок мен баягы Кыргызстанда аябай оркестр жагын өнүктүрүш үчүн бир топ аракет кылдык. Асанкан Жумахматович тирүү кезинде эле мен айттым эле да ал кишиге, сиздин оркестрга конкурент кылып жаштардан башка бир оркестрда түссөк кандай болот десем, кел ошентели деп жүргөн ал киши өтүп кеткенден кийин мына биз бир оркестр бар эле, азыр мэриянын курамында бир чоң симфониялык оркестр ачтык. Татынакай жапжаш балдар биздин консерваториянын бүтүрүүчүлөрүнүн тиги күчү менен. Андан кийин эл аспаптар оркестрибиз деле бирөө эле болчу, Орозов атындагы. Кийин мына эмесе деп биз дагы мэрияга чыктык элек. Мен ушу депутаттарга кээде ыраазы болом да, ушу шаардын депутаттарына. Алар макул болуп, кокуй биз шаарыбызга укмуштай чоң конокторду чакырганда, бөлөк побратимый шаарлардан келгенде бир нерсе көрсөтүшүбүз керек. Анан жанагы кол өнөрчүлүк же болбосо тиги клубдун эле деңгээлинде кылбай, бир жакшы нерсе көрсөтүш үчүн оркестр керек турбайбы деп макул болушуп, мынакей бюджетке киришип, азыр бир эмес 2 оркестр ачканбыз. Ал эле эмес, үйлөмө аспаптар оркестри да бар. Бул функциясы аябай чоң бул оркестрдин. Мына жанагы военный оркестр тоспой калганда биздин ошол оркестр барып туруп самолеттон, траптан президенттерди тосот. Ошондо марштарды ойнойт. Чоң сыйлуу конокторду. Гимндерди ойнойт. Чоң сыйлуу коноктор келгенде. Чоң майрамдарда мына площадьта, аянтта кандай бир настроение көңүл ачат да, мындайча айтканда. Мына ошол жагын мурун хорубуз бар эле. Азыр азайып, штаты азайып отуруп, азыр бир ушу азыраак эле болуп калды. Мен дагы ушундай ойду айтар элем да, жанагы оркестрлер сыяктуу эле хорду дагы ойлоп көргүлө, адамдын үнү бул бир өзгөчө үн да. Ошонун баары биригип, слаженный деген сөз бар орыста. Бардыгы тең, мисалы, бирдикте, унисон же болбосо таптаза кылып, аккордторду сонун алып, бирдикте
ушундай бир чоң хор болсо, мисалы бир 150 кишиден турган, 200 кишиден турган бир хор болсо, мынакей ошондо мамлекеттин күчү, мамлекеттин мындай айтканда маңызы аябай бийик болот эле. Мен муну баягы маданият жагынан эле айтып атам. Ал эми саясатка кийлигишпейбиз. Болуп атат. Ар түрдүү нерселер, 5 кол тең эмес. Балким жакшы жигиттер жакшы орундарда отурат. Кээ бири случайный келип калгандар деле бар, бирок ошолорду сен мындайсың, сен тигиндейсиң дебей, аларды үйрөтүп да алышыбыз керек. Аларды туура жолго салышыбыз керек. Анан кадр маселеси көбүрөөк көтөрүлсө да, жанагы мугалимдер жөнүндө айтып атканым, могу кадр маселеси аябай жакшы болот эле да. Мисалы, илгери чоң партия КПСС-та мен аны жөн эле мындай реклама катары айтайын деген жокмун. Жакшы жактарын айтып атам. Жаман жактарын отбрасывать этип, эбагыла аралатып салганбыз. Жакшы нерселерин алыш керек. Ошон үчүн өз учурунда кадр маселесине аябай катуу көңүл бурулчу. Эң бир ылдыйкы баскычтан өйдөлөп жүрүп отуруп, анан эң аягында укмуштуудай кадрлар, ошол эле сельхоз жагында, айыл чарба жагында, же болбосо ошол эле экономика жагында, ошол эле маданиятта кичинекей баскычтан өйдөлөп чоңоюп отуруп, анан акыры ошо министрлиги болобу, башкасына жетчи. Мына ушундай, бул музыканы мен баягы өсүш жолунун баарын баягы өзүң айткандай ар кайсы дүйнөнүн точкасында жүрдүк. Ош жерде алардын жакшы жактарын, музыкадагы болуп аткан сонун нерселеринин баарын бойго сиңирип, албетте бизге жакпаган жактары да бар. Ошолорун ары түртүп, ал эми жакшы жактарын жана биздин менталитетке ылайыктап, мынакей жана консерваторияны түзүүдө ошону колдондук. Албетте азыр жана чоң фестивалдар болуп атат. Ошону жасаганда жөн эле чампалап жасай койбой, профессионалдык жол менен, аябай жакшы акыл менен, аябай бийик деңгээлде бөлөк мамлекеттерге уят болбош үчүн сонун кылып жасашыбыз керек. Мына алып айталык, кечеки эле өткөн биздин көчмөндөр оюну кандай чоң резонанс калтырды бүткүл дүйнөдө. Мына мен жана Кытайда доклад окудум, 25 мүнөт. Ошонун ичине ушуларды коштум. Ушуну айттым. Мына карагылачы дедим. Мин комузчу. Маленькая, но удаленькая страна у меня дедим. У нас Кыргызстан кандай кичинекей болгону менен чоң мамлекетте эле өзүнүн эмгегин жасап атат. Кыпкымындай эл бүткүл могу көчмөндөрдүн идеясын, көчмөндөрдүн жана негизин мынакей ушу биз түзгөн экенбиз. Анткени биздин мындайча айтканда менчик деп айта албайм, бирок бүткүл дүйнө макул болуп, мына арабтар айтып атпайбы, кандай сонун мамлекет экенсиңер силер. Ушул биз унутуп бараткан көчмөндөрдүн баарын чогултуп, башын бириктирип туруп, анан ушул борбору кылып туруп, ушу ысык көлгө аябай кооз берметиңерге үйүп койдуңар деди. Мынакей биздин бул жетишкендигибиз. Мына бул акыл менен иштелген. Бул боюнча бүткүл биздин мамлекеттик жетекчилер болобу, мамлекеттик жанагы баш көтөргөн ушуга причастный адамдардын баарына рахмат айтышыбыз керек. Муратбек мырза, мен сизди канчалык өзүңүз туура бамдагандай маданият менен саясатты салыштырып айтабы десем, сиз ушул улуу маданиятты, таза маданиятты, себеби маданият өзү бул идеалдуулукка умтулган түшүнүк да. Ошону бир анча таза эмес саясатка аралаштыргыңыз келбей атат окшойт. Көбүрөөк
демеге айтпай атасыз да. Мейлі бұл Саясат жөнүндө бүгүн кеп кылбай эле, биз мен түшүндүм. маданият жөнүндө Мен айталы. сиздин өзүңүздүн жеке чыгармачылыгыңызга неме кылгым келип атат да. Сиздин негизги мына композитор катары Муратбек Бегалиев деген личность катары таанылышыңызга бул өзүңүздүн чыгармаларыңыздагы батыш Европанын маданияты менен Азиянын маданиятын мындай кагылыштырып, жуурулуштура алгандыгында. Себеби сиз жакшы билесиз, ар бир чыгармада китеп болобу, кино болобу, же болбосо спектакль, ошол эле музыка болобу, абдан чоң бир конфликттердин кагылышы болбосо, бул табияты ошондой кагылышы болуш керек. А сиз болсо ошол Моцарттын, Бахтын жанагы музыкаларына сугарылып келип, бирок өзүбүздүн фольклордук, улуттук маданиятыбыз, жана эпос, манасыбыз аркылуу бир абдан чоң чыгармаларды жазгансыз да. Убагында улутубуздун сыймыгы болгон улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов менен үзөңгүлөш болуп деп агайыны болуп жүргөнүңүздү билебиз. Ал кишинин чыгармаларына арналган, ошол кишинин чыгармаларынан эргүү алган чыгармаларыңыз бар экенин билебиз. Анан 30дан ашык бир эле мен классикалык музыканы жүргүзөм, же болбосо симфониялык оркестрди, же болбосо фольклордук оркестрди, же хор деп олтурбай 30дан ашык кинолорго, көркөм фильмдерге музыка жазганыңызды билебиз. 20дан ашык театр оюндарына, спектакльдерге, анан албетте ошо эстрада жанрында болобу, мындай жалпы массалык культуранын жанагы өкүлдөрүнө арналган ырларды, романстарды жазганыңызды билебиз да. Бул деген жанагы бир сөз бар. Сөз айта албаган жерде элес айтат, элес айта албаган жерде музыканын тили башталат деп. А музыканын тили бул чеги жок, чегара жок. Ошол эле Кытай болобу, же болбосо Филиппин болобу, ошол эле 7 нота менен адамдын чыныгы, адамзаттын ДНКсында жаткан улуу баалуулуктарды, сезимдерди түшүндүрүп бере алат. Сиздин азыркы чыгармачылык жолуңуз, азыркы бүгүнкү күндө сиз эмнеден энергия аласыз? Эмнеден өзүңүзгө бир дем күч аласыз? Коомду көрүп атабыз. Айткыңыз келбей атат, мен аны түшүнүп турам. Жаныңызда улуу жазуучуларыбыз жок. Композиторлорубуз да өтүп кетти. Ким менен сүйлөшөбүз? Жакында эле бир молдо мага суроо берди. Муратбек ага жаш жигит экен, ажы болуп келген экен, жаштыгы менен байкабай сурап алды окшойт да. Бир минтип суроо берди. Ага айтыңызчы, Кудайды бир күндө канча жолу эстейсиз деди. Анан айланайын, ушул эле сөздү Кудай менен элдин арачысы катары өзүңөн суроо берейин. Өзүң канча жолу эстейсиң? Мен 5 жолу намаз окуйм, анан дегенде мен айттым, пауза болуп калды. Мен жооп берип коеюн эми. Сен 5 жолуга дагы бир 5ти кош, 10ду кош, бир 20-25 жолу эстейсиң го айланайын дедим. Ал эми мен ар бир күнү күндүз кечке ректормун, элдин жумушунда айлыгына чуркайсың, концертине чуркайсың, фестивальдарга барабыз, окуучуларды барып ар бирин текшерип дегендей. Керелдин кечке ректорлук кылып чарчап келгенде кечинде отуруп анан музыка жасам дедим. Студиямда отуруп музыка жасап атканда билесиң меним дедим. Бери жагы 5000 нота жасам күнүнө.
Ал эми мен ошо жанагы жумуштарды жасап жүргөндө ар бир секунд сайын Кудай менен биргемин. Анткени суроо берем. Айланайым, мен тигини тигинтсем, Кудайым ошону туура көрөсүзбү деп. Мен керелдин кечке сүйлөшөм. Бул Кудай менен теңдик же болбосо Кудайга жана молдолор кээде туура эмес айтат да, өздөрүн Кудай сезет экен бу таланттуулар деп. Жок. Кудай менен бүт баарын жасаган Кудай, бирок на Бога надейся, сам не плашай деген кеп бар. Сага жашоо бердиби, талантты бердиби, жанагы тиге данды жүрөгүңө салып бердиби, ошону өнүктүрүп кет деген. Ошону өнүктүрүп, өстүрүп, анан моминтип композитор болдук. Эми композитор болгондон кийин ар бир нотаны жасап атканда, могу жерде учуп жүргөндүн бар эле нота, тим эле миллиард нота. Ошондон бирөөнү кармайм дагы, Кудайым, мен могу жерге жазсам туурабы десем, жаз деп алып келип мага коюп берет десем эле, оңой кутулуп кеттиңиз байке деп, ушундай бир кызык суроо болгондо, өзүң азыр айтып атсаң, жаз келгенде жайлоого барам. Жана өзүң айтып аткан Соңкөлгө мынакей Кудай буйрса, ушул айдын, аркы айдын баш жагында ошо аякты көздөй барып, атайын барып туруп, жаз менен дагы, Соңкөл менен дагы, жаратылыш менен дагы учурашканы барабыз. Анткени ошондон канат аласың, ошондон энергия аласың. Ал эми Соңкөл бийик. 3200 метрдей. 200 метр болуп турган жерге үстүнө чыгасың дагы, анан Кудайга асманга жакын. Мен дайыма интервью бергенде айтам, бийик жерде өстүк элек, күнгө да жакын, аякта Кудайдан учурашып, Кудайга жакын, жанагынтип ырчылар кыйкырып, ырдап жүрүп, сонун үндүү болот. Ал эми койду кайтарып жүрүп, жоготуп ийип, же болбосо таппай ыйлаган күндөрүң да болот, ыйлайсың. Аябай бороон чапкын болот, аны да көрөсүң. Сопсонун күн тийип, ушундай чымчыктар сайрап, аны угасың. Кечкисин олардын үнүн угасың. Мына ушундай укмуштуудай нерселер бар. Ошолордун баарын природа, мынау жаратылыш менен жолугуш үчүн, жан дүйнөнү өстүрүш үчүн дайыма ошо аякты көздөй барабыз. Мисалы, жылына бир 4-5 жолу колдон келсе, ошо аякты көздөй барып, сонун Бермет көлүбүздө эс алабыз. Соңкөлгө барып туруп, жанагынтип энергияларды чогултам. Анан сүйлөшө турган кишилериң болуш керек. Мен мисалы досторумдун баары баягы тандап дос болбойсуң, бирок ошолордун арасында интеллектуалдуу, жакшы жигиттер көп. Ошол эле биз ушунча жыл өтсө да классташтар да биргебиз. Ошолор дагы отуруп алып өзүбүзчө кеп кылабыз. Демек, биз жалгыз эмеспиз. Тегерегибизде жакшы энергия бере турган адамдар көп. Ошон үчүн мен айтар элем да, жанагынча мына 5 миллион элек 6 миллион болуп калдык азыр. Кудайга шүгүр. Баягыны кызыгы Кытайда тиге бир партиялык киши менен сүйлөшүп калсак айтат, бир кездерде силердин президентке биздин президент суроо бериптир дейт. Айтыңызчы, Кыргызстанда канча киши жашайт десе, айткан турбайбы? 5 миллионов дептир да. Ого, менин тиге администрацияма да жетпейт турбайбы? Меники бери жагы 6 миллион деген го. Демек, баягы тамаша иретинде айтылганда, айтайын дегеним, бизде Кудайга шүгүр, аз болсак да саз элбиз. Анан элибиздин түбү бул эң бир бай, духовный абдан бай элбиз. Башкалар мактанат экен. Бизде газ бар. Мисалы, түркмөндөр, казактар менен сүйлөшкөндө бизде газ бар, нефти бар. А силерде эмне бар дейт. А мен аларга күлөм, мына мен бар, мына тиги бар, мына тиги бар. Бизде человеческий ресурс
ушул менен гана биз байбыз дейт. Эгер да акылың болсо, эгер жүрөгүң туура соксо, анан Кудайдын алдында да, өзүңдүн алдыңда да таза болсоң, мына ошондо коомубуз да таза, Кыргызстаныбыздын да келечеги кең. Ошон үчүн мен баягы ушул берүүдөн пайдаланып туруп айланайын, жан дүйнөнү жакшырткыла, тазарткыла, жан дүйнөнү өстүргүлө демекчимин да. Жан дүйнөсү бай адамдар, алар эң жакшы адамдар. Ошон үчүн Кыргызстан жан дүйнөсү бай, тарыхы абдан бийик, терең, тияктан бери келатат. Карагылачы. Мына жана Кытайга мен жакында эле келдим да, ошон үчүн Кытайды эстеп атам, башка мамлекетке барганда башкача сүйлөшөбүз. Биздин бая күнү доклад окуп атканда мен бир жерин акырын кошуп кеттим. Караңыздар дедим, түпкүрдөн бери келаткан 2-3 эле калк бар. Калганынын баары түрк калктары болуп кетет. Алар бизге кирет, түрк тилдүүлөргө. Кытай калкы биринчи аталчы. Мына Кытай силер барсыңар миллиардтаган. Анан жаныңарда мына силердин эле составта уйгурлар айтылат. Анан эле биз кыргыз айтылат. Биринчи каганат бизде болгон. Ошон үчүн өзүңдү мактабасаң ким мактайт? Бирок жанагындай Кытайга окшогон эң үлкөн мамлекетке тең тайлашып, ошонун аты менен кошо келаткан Кыргызга рахмат айтышыбыз керек. Жоголбой келатабыз. Ошон үчүн патриот бололу, өстүрөлү, өнүктүрөлү Кыргызстанды. Анан жаман жагыбызды эле чукуй бербей, жакшы жагыбызды да айталы көбүрөөк, Туура. Бул азыркы айткан сөзүңүз абдан маанилүү, себеби сиз аябай жакшы сөз айттыңыз. Бизде жана япондор айтып коюшат экен. Эгер сен акылдуу болсоң, эмнеге кедейсиң деп. Бул эми жанагы базар экономикасына же болбосо капитализмдин эң бир үлгүсү болгон демократиянын бир фонунда айтылган сөз болуш керек. Биздин азыр сиздин сөзүңүздөн жыйынтык мен буга 100% кошулам. Биздин эң чоң байлыгыбыз бул жан дүйнөнүн байлыгы, маданияттын байлыгы. Туура, мен уш жерге кошуп кетейин деп атам да. Мен кайсы мамлекеттин өкүлү айтпай эле коеюн, бирөө мактанды да. Бизде дейт, ар бирибизде бирден үй бар. Үй жок, киши жок. Керек болсо 2ден үйүбүз бар. Андай-мындай. Анан бизде тузду дагы, шереңкени дагы, нанды дагы көптөгөн немелерди бекер берип турат. Айлыгыңдан тышкары деген сыяктуу бирденкени айтты да. Анан мен ошондо эми бул саясатка мен кийлигишпейм дедим, баягы оозума келип калды азыр. Анан мен мынтип айттым, мага ошентип мен тиги тамак жебей эле койдум, ошентип затты чөнтөгүмө салбай эле койдум. Эгерде азаттык жок болсо дедим. Жана демократия деп атабыз. Демократия деген бул жакшы сөз. Эгерде таза демократия болсо, жанагындай спекуляциялар болбосо, мындан ашкан сонун нерсе жок. Мынакей азыр башкалар абдан ичкүйдүлүк менен балким карап турушат бизге. Биз эмне үчүн ошолорго баш ийкеп, биз мындайбыз, биз тигиндейбиз дешибиз керек экен. Бизде биринчи демократия келди. Ошону сактап калышыбыз керек, бирок таза ойдон. Мына Американы деле байкайлычы, канча жүздөгөн жылдар мурун башталды эле аларда. Тим эле аябай кыйынчылык менен демократияга жетишкен. Бирок азыр деле кээде таза эмес болуп калат алардыкы деле. Кээде бурулуп кетет, кээде кыйшайып кетет, кээде түздөлүп кетет. Бирок демократия өзү кирдебейт. Ошол демократияга жетишибиз керек. Ошон үчүн бүгүнкү күнү менин оюмча Кыргызстанда демократия болуп турганы эң бир сонун. Чоң байлык. Чоң байлык. Туура. Эң туура айтасыз.
Биздин эң чоң байлыктарыбыздын бири бул адам ресурсу деп айттыңыз да. Анын ичинде маданияттын адамдары. Ал эми сиз жакшы билесиз, маданияттын адамдары абдан тарынчаак, сезимтал болот. Анан бизде бир СССР деп атабыз. СССРдин менимче жакшы жагы абдан көбүрөөк. Дагы көбүрөөк сүйлөшөйүн деп турам, себеби дагы бир суроом бар болчу. Сизге чейин келген кишилерге да бердим эле. Эмне үчүн биз жаман деген Советтер Союзунун маалында жакшы кинолор тартканбыз, жакшы музыкаларды тартканбыз. Ошону угуп, ошону көргөндө кадимкидей адамдын жан дүйнөсү байып калат. Ал эми биз эркин деп демократия деген убакта тескерисинче абдан примитивдүү, абдан жөнөкөйлөнгөн, плагиат даже керек болсо, уурдалган чыгармаларды массалык түрдө элге тартуулап, ошону маданият деп көтөрүп атабыз деп. Мейли ал эми тарыхтын жумушу. Жанагы элестетүү коюнда Роберт Де Нирону Американын эл артисти деп айткангачы. Андай наамы жок, бирок биз ал кишини абдан чоң актер катары билебиз. Ошол эле Бах менен Моцартты эл артисти деп, бирок бизде эл артисти эмгек сиңирген артист деген бул эми бир өзгөчөлүгүбүз болуш керек, бирок ушунун артында да чоң саясат жаткандай да. Себеби чыгармачыл адамдардын арасында наразычылык. Сиз ушул биздин улуу, таза, чоң классикалык маданиятыбыздын өкүлү катары өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз, бул жерде эч кандай саясат жок. Канчалык деңгээлде ушул туура, ушул жанагындай наам берүү, эми конечно көңүл үчүн бул жакшы нерсе, бирок канчалык деңгээлде туура болуп атат? Жана бир жакшы сөздөрдү айттың. Биз сыймыктана турган адамдар көп бар тең өтүп кетти. Ошонун эң башында улуу агабыз Чыңгыз ага. Чыңгыз ага бир айткан сөздөрү азыр өзүң ушуларды айтып отурсаң, мен ошол кишини эстеп атам да. Могу «И дольше века длится деньди» жазып атканда, 1000 күнгө тете бир күн. Бир күн. Жазып аткан учурунда айтты эле, чыгыш менен батыш, восток и запад, с востока на запад поезда шли деген укмуштуудай бир нерселер жазып аткан учур экен. Ошондо бир сүйлөштүк элек. Бул поезд тиги Европадан бияка келип, бияктан кайра аяка барса, жанагы байланыш, бул жөн эле поезд жөнүндө кеп болуп аткан жок. Мында жанагы байланыш, ички байланыш, өзүнчө метафора, укмуштуудай акыл менен айтылган нерсе да. Бул бир. Экинчиси, менин эсимде ошо о дүйнөгө узаар алдында ал киши дагы бир нерсени айтты эле. Муратбек, силер аябай бактылуу адамсыңар, ай могу музыканттар дейт. Бир көңүл ачылып отурганда бир. Анан кандайча дедим, баягы мага абдан балдай жакты сөзү, баягы музыканын өкүлү катары. Айтайынбы дейт. Бу 15 мүнөттүн ичинде болобу, 10 мүнөттө болобу, 5 мүнөт, ал тургай 3 мүнөттүк ырда силер бизди мынау жерден көтөрүп, акырындап космоска алып барып ыргытып дейт. Өзүбүздү жоготуп коюп, аябай бир наслаждаться этип, шунчалык балкып, анан кайра ойгонсок, силер келип бизди чүрүп коесуңар. Мына силердин күчүңөр, мына силердин байлыгыңар дейт. Ал эми искусствонун кайсы гана түрү болбосун деди. Вот. Улуу айтылган сөздө мен ушуну консерваторияга жаздырып койдум. Кайсы гана түрү болбосун искусствонун музыка болууга аракет кылат деди. Бул идеалдуулукка. Мен таң калдым да. Таң калдым, анткени жазуучу жазып атканда кыңылдап ырдап, ошол жазып аткан ар бир буквасында музыка бар. Скульптураны кара, застывшая музыка деп бекер айтпайт. Кино, мына өзүң кинонун представители, өкүлү катары билесиң, кандай
гана кино болбосун, музыкасыз болбойт. Театрдагы ушул, балет, опера, ну, само собой алар музыка. Эң туура айтылган сөз. Анан мен таң калдым бу кишинин аябай бийиктиги. Отурган жерден баягы оюна келе калганда бир чачып алды. Аны болсо биз акырын жазып койдук. Жазып койдук дагы бүгүнкү күнү консерваторияда чоң жазуу. Кандай гана искусство болбосун, бул музыка Кандай гана искусствонун түрү болбосун, түрү болбосун. жанры болбосун дегенде да музыка болууга аракет кылат деди. Анан ушул эле сөз айтылып калды да. Анан бул өзүң айтып аткан жанагы нерсе. Сөзүңдүн төркүнүн билип эле турам. Эмне үчүн ушундай учурда мындай искусстводагы анча бурулуп, башкачараак болуп, баягындай шедеврлар жок деген сыяктуу да. Шедеврлар бар. Шедеврди бапестеп багып алышыбыз керек. Бири-бирибизди урушуп, сен мындайсың, сен тигиндейсиң деп отурбай, эгер жетишпей жаткан жагы болсо, жетиштиришибиз керек. Мисалы, ошол эле кинону айталык. Мына корифейлер бар. Гена Вайке бар, дагы бир топтору бар. Карагулов, Шамшиев Вайке бар. Мына жаштар кинону жасап туруп, акырын чакырып, акыркы финалында мына менин оюм мындай. Сиздер кандай дейсиздер деп баягы акылын уксаңар алар бир ай көрүп эле айтып берет. Ошол сыяктуу симфония жазып аткан жаш балдар, композиторлор баштап келаткан композиторлук чыгармачылыкты алар бизден сурайт. Биз ошондон эми жашырып жаап же болбосо бир кривля душой эч качан жасабайбыз да. Биз колубуздан келген нерсени айтып туруп, могу жерден модуляция жаса, а бул жерден түздө, тиги жерге скрипкаларды кой, бул жерге тромбондорду кой, тиги жерде ударныйлардын бир эпизодун кош. Кандай укмуштай усиливать этип койсоң, симфонияң укмуш болот дейбиз. Мына ошентип эри шаркак болмойун. Жана мен Запад менен Востокту бекер айткан жокмун. Алардын жакшы жагын биз алабыз, биздин жакшы жагыбызды алар алат. Демек, өзүбүзчө караганда мен жанагы жака буруп атам. Бири-бирибизге эри шаркак болбосок, бири-бирибизге жардам берип, же болбосо жок дегенде жылуу сөзүбүз менен, душабыз менен айтпасак, эч качан чоң шедеврлар болбошу мүмкүн. Анан кичине жетишпей аткан жагын оркоюп баратса, аны карачы оркоюп калды, сеники мындай болуп калбадыбы? Сен туура эмес жасап турбайсыңбы десе, же болбосо жасаган турбайсыңбы десек, анда орустар айткандай грош цена чыгармачыл адамга. Ал наоборот, чынды чындай айтыш керек бетке, бирок момундай чоң аудиторияда намыс үчүн жардам берип, бири-бирибизди сүйрөшүбүз керек. Анан жана дүйнөгө чыгып аткан жакшы жактарыбызды ого бетер күчөтпөсөк болбойт. Мынакей азыр жеңиш инибизди, уулубузду азыр кичине сүйөмөлдөп, бул чыканагынан көтөрүп, эл алдына алып чыгып, бул жерде турса андан да бийиктентип, ушинтип койбосок, анан ким көтөрөт? Ошон үчүн бири-бирибизге дайыма ынтымакта болуп, эр шаркак болушубуз. Мен сизден башка сөз күткөн эмесмин, сиз себеби маданияттын адамы катары абдан маданияттуу, кандай суроо болбосун, маданияттуу жооп бергенге аракет кылдыңыз. Бул дагы сиздин чыгармачыл адам катары кичинекей коомубузга жүргүзүп аткан саясатыңыз деп билем. Бул абдан туура. Эми сиздин ушул абдан көп иштериңизге карабай, керек болсо бир мамлекеттин маданият министрлиги жүргүзбөгөн жумуштарды өзүңүздүн күчүңүз менен жүргүзүп аткан, бул эми комплимент эмес, бул турган сөз. Ошо өзүңүз башкарып аткан консерваториянын аркасында жүргүзүп атканыңыз абдан жакшы. Ошондой чоң жумуштарыңызга карабай убакыт таап, элибизге мен аркылуу, мен менен сүйлөшүп, оюңузду бөлүшкөнүңүзгө чоң рахмат айтабыз. Анан бул сүйлөшкөн сөздөрүбүз да акыркы болбойт деген тилектер менен
бүгүнкү чыгармабыз деп койсок да болот, берүүбүздү жыйынтыктасак. Сизге чоң Құдай рахмат. бұйырса, дағы жақшы нәрселер алды да, дағы соны нәрселерді айтып беребиз. Мына иш баштап аткан экенсиңер, ишиңер ийгиликтүү болсун силердин. Рахмат.